Саламатсыңар балдар. Биз бүгүн силер менен адабият сабагын өтмөкчүбүз. Эми балдар, сабакты алгач баштаардан мурун бири-бирибизге жылмаюу, жагымдуу жагдай тартуулоо менен анан сабагыбызды баштайлы. Таштан болор, кумдан болор төшөгүм, аз болсо да сыртта калар сөздөрүм, өлсөм дагы жара тээп мүрзөмдү, уулдан болуп таскак салып өтөрмүн демекчи балдар. Мына ушул ырсаптары кыргыз поэзиясынын кайсы акынынын калемине таандык деп ойлойсуңар? Демек балдар, бул кыргыз поэзиясынын чолпон жылдызы болгон Алп акын Алыкул Осмоновдун калемине таандык деп билдик. Демек, сабагыбыздын темасы Алыкул Осмонов Алп акын. Ал эми сабагыбыздын максаттары акындын өмүр таржымалуу жеке турмушу, анын ырларынын жаралышына негиз болгондугун байкашат. Ырларынын идеялык мазмунун аныкташат. Өнүктүрүүчүлүк максаты акындын поэзиясындагы көркөм чеберчиликти, тактыкты талдай билишет. Ал эми тарбиялык мааниси болсо, Алыкул Осмоновдун ырлары да, өмүрү да жаштар үчүн үлгү экендигине ынанышат. Алыкул Осмонов кыргыз поэзиясынын чолпон жылдызы, акындардын алпы. Азыр биз балдар акындын өмүрү, баскан жолуна арналган видео слайдка көңүл бөлмөкчүбүз. Алыкул Осмонов кыргыз поэзиясынын өкүлү, таланттуу акын Алыкул Осмонов 1915-жылы Панфилов районуна караштуу Каптал арык айылында туулган. Алыкул Осмонов кыргыз элинин алгачкы жазма акындарынын эң ири өкүлдөрүнүн бири. Жаштайынан адабий китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ыр жазып баштайт. Алыкул 1938-жылы 9 апрелде СССР жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн. 1950-жылы Москвада орус тилинде жарык көргөн «Мой дом» аттуу ырлар жыйнагы адабият боюнча сталиндик сыйлыктын талапкерлигине көрсөтүлгөн. Кыргыз фольклоруна кайрылып, аларды кайрадан иштеп чыгуу боюнча да көп эмгектенген. Балдар адабиятына кошкон салымы чоң, мындан сырткары чоң котормочу экендигин дагы көрсөттү. Пушкиндин Евгений Онегин, Крыловдун тамсилдерин, Шекспирдин 12-түн, Отелло трагедиясын, Шота Руставелинин Жолборс терисин жамылган Баатыр жана башка автордун чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Ошондой эле бир нече драмаларды жаратты. Көптөгөн ырларына обондо жаралды. Алыкул Осмоновдун элеси Кыргыз Республикасынын 200 сом номиналдык банкнотуна түшүрүлгөн. Эсимде бир жол эмес, нечейин ирет. Бул айда тоо боорунан гүл терчелек. Абыйыл күн жылыбайт, жер тегиз каар. Шымдугай, неге мынча жаз кечкен? Алда эмне алмаштырып сан кылымды, өзгөрбөй келе берип ар бир жылы. Же биздин каршы келип бактыбызга алсырап, жол жүрө албай чарчадыбы? Анда эмне жашообуздун негизгиси келатып бир кырсыкка кезиктиби? Болбосо үй алдында гүлдөр аз деп, же бизге таарынуунун белгисиби? Эл жүдөп жан жаныбар арыктады, сулуу жаз бул кандайча сагынтканы? Болбосо ак реңги сары болуп, байкоосуз катооруга чалдыкканбы? Жок жаным, чарчабаган, таарынбаган, жогорку 3 себептен бирдей жалган. Эмесе кеч үйгүнүн чын себеби немистин улуу огунан жараланган. Күн нурлуу, кайгы билбейт, күлүп чыгат. Бир күндө биздин колдон жаз айгат. Андан соң жарасы үчүн кей калмай бар, күнөө көр,
алда кандай айыл атабат. Силер балдар Алыкул Осмоновдун өмүрүнөн бир үзүнгө күбө болдуңар. Эми ошол өңкөтүлгөн сабагыбыздын негизинде мен силерге бир нече суроолор менен кайрылайын. Биринчи суроом. Таланттуу акын 35 жыл гана өмүр сүрдү. Ушул жылдар аралыгында жеке турмушунда кейиштүү, аянычтуу жоготууларды башынан өткөрдү. Алар кандай жоготуулар деп ойлойсуңар? Экинчи суроо. Төмөнкү ырсаптары акындын өмүр жолунун кайсы учурун айтып турат? Силер менен бирге бүтөт элем го, кубанычта бирге жүрөт элем го, педагогтун бири болуп калдым деп мен ташкындап дагы күлөт элем го. Мына ушул ырсаптарын табалы балдар. Үчүнчү суроо. Бактылуу турмушта жашаган акын эч мынчалык ууланбаган жүрөгүм деп кайгыга батты. Эмне үчүн? Мунун да себебин ойлонуп көрөлү балдар. Танса бардыгынан танган, бирок ырдан танбаган, ыры жок өмүрүнө канааттанбаган, жашоого ыры менен келип, ыры менен кеткен, өмүрү ырга айланган алып акын, кыргыз поэзиясынын чолпон жылдызы Алыкул Осмонов мына ушундай өмүр баянга ээ болгон экен балдар. Койчу досум, мени акын дебечи, мен акындын улпагына теңечи, кыргызыңда кандай сонун акын бар, десең келет Алыкулдун элеси, жатса дагы жер астында денеси, жанда турат ыр канаттуу элеси деп дагы бир кыргыз элине таанымал болгон акын жазуучулардын бири Насирдин Байтемиров эскерип кеткен экен. Эми балдар, мен силерге сабагыбызды жыйынтыктап жатып үйгө тапшырмаларды берейин. Акындын обондурларынан жаттап, WhatsApp аркылуу ырдап, видео тартып жөнөтөсүңөр. Силер балдар билесиңер, акындын обондуу ырлары да бар экенин. Буга чейин маалымат алгансыңар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.